Бүгүн биз Кыргыз Республикасындагы аялдар кеңешинин коомдогу ролу жөнүндө айтып кетмекчибиз. Өзүңүздөр билгендей, аялдар кеңеши тарыхый негизи бар, элге таанымал коомдук институт. Бул институт 1925 жылы Кыргызстандагы эмгекчил аялдардын биринчи съездинде эле ошол пайда болгон. Андан бери партиянын жардамчысы катары ушу аялдардын ишин илгерилетүү боюнча, коомдогу ролу боюнча иш жүргүзүп келген. Бирок 1990 жылдан 2015 жылга чейин бул институттун иштеши абдан оор абалга туш келген. Анткени мамлекетте жумушсуздук, жакырчылык, миграция болуп, бул институт дагы ошол ишин алып бара алган эмес. Бирок бул институттун ишин жаңыртуу боюнча көп эле иш-чаралар болгон. 2003 жылы мисалы үчүн ошол аялдар кеңеши боюнча жобо иштелип чыгып, өнүгүү жолуна салууга аракеттер болгон. Бирок бул колдоо тапкан эмес. Ал эми 2010 жылы түштүктөгү кагылышууда аялдардын ролуна биздин мамлекет абдан көңүл бура баштады. Ошол кезде ошол аялдар кеңеши биригип туруп, ошол кездеги ошол кагылышуунун алдын алуу жана жабырлангандарга жардам берүү, өзгөчө аялдарга жардам берүү боюнча ошо аялдардын ролу чоң болгон. Эми андан бери ошол гендердик жана үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча өз алдынча аракеттерди кылып келишкен. Бирок бул көпчүлүк учурда жанагы иштин көзүн табуу кыйын болгон, жана жергиликтүү бийлик менен тил табышы кыйын болгон, колдоо болгон эмес. Ошон үчүн 2021 жылы Кыргыз Республикасында биздин кабинет министрлер кабинети тарабынан биргеликте Бириккен Улуттар Уюму жана Европалык Союздун колдоосу менен теңдик нуру чоң долбоору иш жүзүнө ашып жатат. Ошонун негизинде ошол бизде наркотиктер жана кылмыштуулук боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун агенттигинин колдоосу менен ошо долбоордун 12 пилотунда аялдар кеңешинин потенциалын көтөрүү боюнча иш жүргүздүк. Мында аялдар кеңеши 3 этаптагы окуулардан өтүштү. Анда Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, өзгөчө гендердик мыйзамдарга жана ошол тынчтыкты орнотуу боюнча, коопсуздуктун алдын алуу боюнча, дагы үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча кантип иштөө керек боюнча жана фандрайзинг деп коебуз, ошол каражат тартуу жана башка көптөгөн өздөрүнө керектүү маалыматтарды алып, андан кийин ошол кичи долбоорго грантка жазып, ошол грантка жазуу боюнча, долбоор жазуу боюнча дагы окушкан. Анан алар ошол долбоордун 12 долбоордон 10-у колдоо тапты. Өздөрүнүн ошол кабыл алган мыйзамдары боюнча чоң мындай жергиликтүү деңгээлде зомбулуктун алдын алуу, балдар менен иштөө боюнча дагы көп иш-чараларды аткарышты. Андан тышкары бизде жергиликтүү бийлик менен, жоосу айыл өкмөттөр менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, ошол 6 кабинет бөлүнүп берилди. Ошол бөлүнүп берилген 6 кабинетке биздин долбоор тарабынан оңдоо, же болбосо ремонт иштери жүргүзүлдү. Азыр андан тышкары 2 айыл өкмөтү өздөрү оңдоп беришти кабинеттерди. Мына аялдар кеңешинин кабыл алган жобосун айыл өкмөт тарабынан бекитилди, иш пландарды кабыл алышты жана жаңы кадам менен жаңы багытта иш жүргүзүп жаткан кези азыркы учурда. Бул иш-чаралардын баары гендердик зомбулуктун алдын алууда аялдар кеңештеринин ролун күчөтүү деген долбоор аялдарды колдоо борбору коомдук бирикмеси тарабынан аткарылып жатат. Эми биз ошол 12 пилоттук коомчулук бар деп айттык. Ал болсо Ош областындагы Өзгөн районунун Мырзаке жана Куршап айыл аймактары, Кара Суу районунан Кара Суу шаары жана Нариман айыл аймагы,
Нарын областында Ат Башы районунун Ат Башы айылы жана Талды суу айыл аймагы, Кочкор районунан Кумдөбө жана Семизбел айыл аймактары, Чүй областынан Сокулук районунан Сокулук жана Жаңыпакта айыл аймактары, Аламедин районунан Ленинская жана Васильевка айыл аймактары кирген. Эми бул бизде окутуулардын негизинде галс методикасы менен иштөө, долбоор жазуу боюнча дагы мен жогоруда айтып кеттим, абдан жакшы иш жүргүзүп атышат. Өздөрүнүн ийгиликтери жөнүндө өздөрү айтып беришет. Биз дагы ошо коомдук институционалдык туруктуулукту сактап калуу максатында дагы кээ бир айыл кеңештерине ноутбуктар дагы берилди. Эми биз азыр айыл кеңештердин айылдар кеңешинин активдүүлүгү жакшы жолго салынды десек болот. Анда эмесе өздөрүнүн иш аракеттери боюнча биз ошол айылдар кеңешинин жетекчилигине, өкүлдөрүнө сөз берсек. Мурда айылдар кеңешинин иши жабык калып калат эле, эч кандай маалымат жетпей элге. Азыркы учурда айылдар кеңеши өзүнүн ишин алдыга жылдырып атат. Бул аялдар кеңешинин ишин алдыга жылдыруу боюнча жергиликтүү өзүнүн башкаруу органдары, жергиликтүү кеңештер өтө чоң колдоо көрсөтүп, бюджетте дагы ошо гендердик теңчилдик, аялдардын ролун күчөтүү боюнча дагы акча каражаттары карап жатышат. Бизде Кара Суу шаарында стереотиптер бай өтө ушундай жабык райондор бар, үй бүлөлөр бар. Бирок азыр ушул үй бүлөдөгү кыз келиндер, аялдар дагы аялдар кеңешине ишенич билдирип, кеңешип, кайрылганга да жетишип атабыз. Аялдарды колдоо борбору тарабынан Кара Суу шаарында дагы кошумча кабинеттер ачылып, азыр жаш өспүрүм кыздар дагы ошо үй бүлөдөгү окууга болгон ата энелердин каршылыктары боюнча, жоюу боюнча да кайрылып жатышат. Биз иш алып барып атабыз. Өтө ийгиликтер көп. Аялдар кеңешине аялдар, үй бүлөлөрдүн ишеничи артып жатат. Ошо мисал менен айта кетесиз, мисалы бизде баягы аялдарды колдоо же кыз келиндерге шарт түзүлөт. Жалпы сөз да булчу. Мисалы бир уникалдуу бир учур болушу мүмкүн, же бир кызыктуу учур. Мисал менен айтсаңыз бизге жеткиликтүү болот. Мурда аялдар ошол кимгедир кайрылгандан коркуп, уялып, мындай көйгөйлөр жабык калып калат эле. Азыркы учурда мына кече бир келин кайрылып атат. Азыр ушундай бир кандайдыр үй бүлө маселеси боюнча кандай баягы ЗАГС алсам болот, үйдөгүлөр каршылык көрсөтүп атат. Бул деген үй бүлөлүк баягы имуществонун бөлүү боюнча дагы тартыштар бар экен. Кече жеринде эле барып, ушуну чечип аракет кылдык. Бекер юристтерди таап бергенге да аракет кылдык. Мына өспүрүм кыз кайрылып атат, телефон аркылуу үй бүлөдө ошо атасы менен акасы окууга кирүүсүнө каршылык көрсөтүп жаткан. Биз сүйлөшүүлөр аркылуу азыр мына буюрса экзамен тапшырып жатат. Ошон кыздарыбыз мына окууга кирүүсүнө да үй бүлөсү ыраазычылык билдирип атат. Түшүндүрүү жолу менен ар кандай көйгөйдү чечсе болот экен. Ошо атасы дегеле ушундай окуя болду эле, кайра сиздерге каршы арыз жазган жагында? Жок, булар эми болот экен. Үй бүлөдө силер киришпегиле, бул биздин үй бүлөбүз деген да маселе бар. Бирок мындай жакшы кейстерди, жакшы ийгиликтүү окуяларды айтып бергенден кийин биздин шаарыбыз кичине бардыгы бири-бирин тааныйт. Сөзсүз неме кылат экенде, кызыгуусу артып, мына кыздын келечегин көргөндү да үйрөнүп атат ушу менен адамдар. Негизи ошол сиздер жакта диндин да таасири бар да, анан менталитет да бар дегенде, анан биздики баягы эски эле болуп жок, бардыгы жашыруу болуп жата бербейт, ооруда айткандачы, негизи өсүш керек да. Туура, Кара Суу шаарыбызда мурда эрте турмушка чыгуу боюнча, ажырашуу боюнча статистикада алдыңкы орунда турат эле. Жергиликтүү кеңеш тарабынан да ушу штрафтар, тыюулар салынып, мына жерлерде ушу түшүндүрүү иштери алып барылгандан кийин бул элге жетип барды. Кыздарды эрте турмушка берүү деген
түбүнөн кыскарды. Азыр мына кыздарды окууга тартуу боюнча биз өспүрүм кыздар менен дагы комитеттер бар. Аялдар кеңешине сырткары КПНС деп коебуз, башка жаштар комитети, ОПЦ бардыгы тең иш алып барып атабыз. Результат жыйынтык болуп жатат. Бизде ушу туугандар арасында никелер көп болот. Ушундай стереотиптер сакталып калган бизде ушундай. Ушул иш боюнча деле биз көптөгөн иш чараларды өткөрдүк. Тегерек столдорду өткөрдүк, түшүндүрүү иштерин алып бардык. Мына бүтүрүүчүлөр менен деле көптөгөн ушундай иш чараларды алып барып, түшүндүрүү иштерин алып бардык. Негизинен ушу азыр жакшы ийгиликтерге эришип жатабыз. Учурда биздин мындай ишибиз алдыга жылды десек болот. Көптөгөн маселелерибиз чечилди. Ошондой эле биз газ ыкмасын ошо айылда жайылтып, эркектер менен аялдардын ортосундагы иш аракеттерди изилдеп, ошо чемпиондор келип, ошо чемпиондор даярдалды. Ошолордун бардыгы азыркы учурда эркек аял дебей бөлүнбөй, экөө бирдей иш аракет жүргүзүп атты десек болот. Мындан ары дагы ушундай чоң долбоорлор ишке ашса, аялдарды көп колдоолор болсо, келечекте ушу кыргыз элинин керегине жарай турган долбоорлор иштеп берсе, азыркы учурдагы ушундай маселелерибиз, көйгөйлүү маселелерибиз чечилет деп ишенебиз. Дагы ушундай аялдар кеңештеринин ролу азыркы учурда жогорулады десек болот. Анткени мурда биз кагаз жүзүндө эле кала берсек, азыркы учурда болсо биздин иштей турган барлык шарттарыбыз түзүлдү десек болот. Эч кандай проблемаларыбыз жок. Айылда мисалы үчүн эркин келип айтышат ойлорунун баарын, эшикте телефондорубуз илинип турат. Баары келип эмне маселеси болсо мүчөлөрүбүзгө баарына кайрылып, КПНС менен бирдикте маселелерибизди чечип алабыз да. Маселе канча убакыт аралыгында чечилет? Маселе биздики бир жума аралыгында чечилет. Бир жума аралыгында эле биз ошол маселени, кайрылган маселеге жооп бергенге аракет кылабыз. Үнүбүздү кайсы жерге жеткире алсак, мисалы үчүн эмеге дагы газеталарга чейин биз бере алабыз да өзүбүздүн эмебизди. Мен акманычы. Эми үйгө зордук болуп, гендерлик теңчилик деген маселе көптөн бери айтылып калды. Бизде мына эл аралык уюмдар акча каражатын бөлүп, жардам бергендер иштеп калып аткан көбүчө. Көп айылда иштебей калып атпайбы? Ошону кантип жандандырса болот? Бул ошол жергиликтүү лидерлерден зависетеби же эмне кылыш керек да? Мисалы үчүн андай проблемалар буга чейин деле көп маселелерди чечип келдик десек болот. Мисалы үчүн аялдар кеңештери өздөрү айлык албаса дагы ушул ишти көптөн бери эле аткарып келебиз. Зордук зомбулук менен канчадан бери эле күрөшүп келатабыз десек болот. Мисалы үчүн мен мектепте өзүм соцпедагог болуп иштегем. Ошол убактан бери эле биздин айылда мындай көйгөйлүү маселелерибиз мындай көп маалымат каражаттарына берилген убакыттар аз десем болот да. Анткени ошол маселелерди биз жаштар кеңеши менен, аялдар кеңеши, аксакалдар соту менен эле айылдын деңгээлинде чечип алабыз. Аялдардын көйгөйүн десек, мисалы силер түшүндүрүп эле коебуз дегенде. Биз түшүндүрүп эле койбойбуз. Мисалы үчүн аларды, мисалы үчүн галс методологиясынын ыкмалары менен биз атайын окутуп дагы ошолордун, мисалы үчүн эркек менен аялдын иш аракеттери кандай болгондо үй бүлөнү кандай кылып сактап калабыз деген маселе боюнча дагы көптөгөн тренингтерди, семинарлардын баарын өтөбүз. Ошондой эле биз кыз адеби кымбат, ар кандай диспут эмелердин баарын өтүп, ошолор аркылуу дагы тарбиялайбыз десек болот да. Укук коргоо органдары менен аялдар кеңеши кандай тарихта иштешет? Мисалы, бир жаран сиздерге кайрылса, мындай көрөлүк маселе алып калды десек, анан сиздер тараптан мисалы арызды кабыл алабыз, анан ушундай биз мисалы үчүн бизге кайрылган адамды биз арызын жазып алабыз да журналистка. Анан кийин биздин айылда участковый бар. Участковый менен бирдикте ал аялды кандай, мисалы үчүн аны башкаруу чарасын кантип өзгөртүп алсак болот, ага ордер алып бере алабыз. Мисалы үчүн эме үйлөрүнө алып барып жайгаштыра алабыз.
Анан кийин айылдык жергиликтүү кеңештин депутаттары менен, эмеси менен, айыл башчылары менен дагы ушул маселелерди көп убакта чечип алабыз. Оштогу ДИА кризистик борбор бар, демилгели ишкер аялдар деген, ушул 26 зордук зомбулукка кабылган аялдарды жөнөтүп, бир жумалык бекер тамак, бекер психологиялык, укуктук жардам алып, стресстен чыгып келишти да. Алардын дагы жашоого болгон өзгөрүштөрү өзгөрдү да. Келгенден кийин спокойный болуп, анан үй бүлөгө дагы мамилелери өз ара өзгөрүү пайда болду. Бул өтө бир мындай өзгөрүүлөр пайда болду да. Анан дагы бизде Куршаб айыл өкмөтүндө аялдар кеңешинде документациябызды жакшырттык да. Ушу долбоордун негизиндечи бүт ошол иш пландарды, жоболорду, протоколдорду кандай жазышты, мыйзамдарды, мамлекеттик, улуттук, эл аралык мыйзамдар, конвенциялар боюнча, ушу аялдар жана өспүрүмдөр боюнча, гендердик саясат боюнча ушул мыйзамдар менен дагы биздин мүчөлөр толук таанышып, колдомолорду алып, кабинетке коюп койдук да. Кайсыл убакта болсо дагы келип өз билимибизди дагы өркүндөтүүгө ушунчалык шарт түзүлдү. Баягы казан ай карашат деп коет, мага түшүнбөстүк болуп, бирок ушул үй бүлөлүк зомбулук келишимдер эмнеси негизи билимсиздикпи же социалдык акыбалбы же менталитет болуп атабы, эмнесинен анализ кылдыңыздар да? Да, эң биринчи социалдык акыбал. Социалдык акыбал жетишпестиктен көп нерсе чыгат экен да. Баягы ишсиз болуп, же бүйөөсү ичкен, ушундай абалда социалдык абалдан уруш көбүрөөк чыгат экен. Анан эми бизде кайнене, кайнеже дегендер дагы көбүрөөк киришет экен да. Ушундайдан өз ара келишпестик чыгат экен. Бирок буну элдин арасында көп иш-чараларды өтүп, жолугушууларды өткөн менен буну дагы 100% биз токтотуп алабыз дегенден алыспыз. Бирок иш-чаралардын негизинде азыр элде уже түшүнүк пайда болуп келатат. Укук деген эмне экенин түшүнүп келатышат. Үй бүлөдө аялдын укугу, эркектин, баланын укугу, жа дегенде кодулап, мындай бир басмырлап сүйлөгөн дагы зордук зомбулукка кире турганын уже түшүнүп келатышат да.